Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бүгүнкү чыгарылышты мен Бегайым Асымбаева алып бармакчымын. Алгач биздин студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөк, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысы милициянын полковник Узенов Улан Жусупбаевич жана облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам өкүлү Кадырбеков Максат Кадырбековичтер биздин студияда. Саламатсыздар, студияга куш келипсиздер. Негизи айтсаңыздар, ошо Улан мырза, облус аймагында жалпы кылмыштуулуктун катталышы, учурдагы кибер алдамчылык боюнча маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү телебирүүнүн көрүүчүлөрү, рахмат сурооңузга. Биринчи, Талас областынын аймагында жалпы кылмыштуулуктун катталышына токтолсом, облустун аймагында ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан профилактикалык иштердин күчөтүлүшүнөн былтыркы жылга салыштырмалуу отчеттук мезгилде 622 кылмышке арыз даттанууга быйыл баш катталган. Бирок учурдагы интернеттин өнүккөн заманында бирден бир көйгөйлүү маселе бул кибер алдамчылык фактыларынын катталышы көбөйдү. Тактап айтканда, жарандар көп колдонгон WhatsApp социалдык тиркемеси, Мбанк, деньги сыяктуу мобилдик капчыктары байланыштуу алдамчылык фактылары көп катталууда. Негизи эле айтсаңыз, Улан мырза, ошо сиздер тараптан байма-бай атайын социалдык роликтерди дагы жөнөтүп келесиздер. Ушу кибер алдамчылыктын мындай азайышы байкалган жокпу быйылкы жылдын эсебинен? Азыркы учурда карап көрсөк, баягы жүргүзүлгөн иш-чараларга карабастан айрым жарандар баягы WhatsApp аркылуу, башка социалдык тиркемелер аркылуу келген маалыматтарга ишенип, акчаларын которуп алданып калган фактылар бар. Интернет аркылуу болгон алдамчылык фактыларынын түрлөрүнө токтолуп өтсөңүз, кайсынысы көбүрөөк катталып атат? Учурда түрлөрү көп. Азыр күндөн күнгө ар кандай түрлөр менен чыгып атат. Мисалы үчүн алдамчылар жарандардын WhatsApp социалдык тармактарын бузуп киришип, жарандардын контагындагы баягы тааныштарына, туугандарына тез арада акча керек болуп жатат, мага баланча суммада акча каражатын которуп коюңуз деп ошолордун атынан жазган фактылар да бар. Бир фактылар боюнча мен эскерип кетет элем. Ушундай жазуулар келсе, эгерде перепискалар келсе, туугандарыңызга же кимдер жазса ошолорго телефон чалып тактап анан кийин которсоңуздар. Мындан тышкары кызмат көрсөтүү тармагында алдамчылар ссылка жөнөтүп, акчаны алууну сунуштаган фактылар. Мындай бейтааныш ссылкаларга кирбөөгө чакырам. Азыркы учурда WhatsApp'та дагы эле таркап жатат. 1990-жылдан 2024-жылдар аралыгында иштегендер Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен 25 000 сом акча алуу укуктуу деген шилтемеге кирип өзүңүз текшериңиз деген маалыматтар жайылтып жатат. Мындай шилтемеге да кирбөөгө чакырам. Дагы азыркы учурда дагы бир көбөйүп аткан социалдык тармактарда бул фото конкурска катышып жатып эле колдоп коюңуз депчи. Мындай фото конкурстарга дагы кирбөөңүздөргө баягы ссылкаларын кирбеңиз. Анткени ал фото конкурстардын баягы атайын программалары бар экен. Ошол телефондун ичиндеги бүт маалыматты кирип, өзүнүн жанагы Мбанктагы, мисалы үчүн көптүн Мбанк тиркемелери бар, эл карталары бар, баягы телефонго тиркеп койгон. Ошо акча каражаттарын которуп алган фактылар болуп атат. Мындан тышкары 5 минуттан ичинде 5 000 сомдон 27 000 сомго чейин акча табыңыз деген ссылкалар бар. Бул ссылкаларга да кирбөөгө чакырам. Туристик агенттиги аркылуу күнүнө 1000 сомдон 8000 сомго чейин акча табууга болот деген жалган маалыматтар да жайылтылууда. Анан дагы бир эмелер жүрүп атат азыркы күндө. Мен баланчамын, сиз конкурсумдан автоунаа утуп алдыңыз, унааны каттоо үчүн акча которуңуз деген жалган СМСтер да жайылып жатат. Ошондой эле өлкө башчынын, Кыргызстандын белгилүү адамдарынын, Кыргыз нефтегаздын жетекчисинин эски видеолорун бурмалап, сөздөр монтаждап, социалдык тармактар аркылуу 15 000 сомдон акция сатып ал, 40 000 сомго чейин киреше көрөсүң деген жалган маалыматтар жайылтылууда. Мындай фактылар азыркы мен айтып аткан Кыргыздын нефтегаз боюнча катталган учурлар бар. Дагы айтып кетсем, жасалма интеллект менен жасалган маалыматтар WhatsApp, Facebook, Instagram аркылуу таркатылып, жайылтылып жатат. Айтсаңыз, ушу жогорудагы алдамчылык фактылары боюнча Талас областында канча факты катталды негизи? Талас областында жыл башынан бери 30га жакын факты катталган. Анын жарымынан көбү ачылды. Кылмыш иликтөө бөлүмү тарабынан, кызматкерлери тарабынан жарымынан көбү ачылып, бүгүнкү күндө ачылбаган кылмыштар боюнча тергөө ыкчам аракеттери жүргүзүлүп жатат. Көбүнчө алданып калган жарандар кайсы курактагы жарандар да негизи? Бул көбүнчө алданып калган жарандарга токтолуп кетсем, алардын көпчүлүгү бир 70%га жакыны аял заты, мындай айткандачы.
Эмнегедир аял заты ишенимге бат киреби? Ишенимге бат киреби же аял заты акчаны аял заты кармайбы биздин Талас областында. Жаш курактагы адамдар. Улгайган адамдар. Жаш курактагы болгондо кайсы курактан өйдө деп? 25 жаштан өйдө статистика бар. 25 жаштан 40 жашка чейинки жаш курактагы адамдар турабы? Бизде карап чыкканбыз. Максат мырза, айтсаңыз, интернет аркылуу жарандарыбыз алданып калган учурлар боюнча кандай иштер жүрүп атат да, түшүндүрүү иштери область аймагында? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бизден жогоруда Улан Жусупбаевич айтып кеткендей, так маалыматтар боюнча кибер алдамчылыктары, интернет алдамчылыктары боюнча кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери, ошондой эле М-банк, башка банктын служба безопасности деп коет, СБ коопсуздук кызматкерлери менен чогуу биргеликте ыкчам иштер алып барылып, дээрлик бир 60% кылмыштын бети ачылды. Бүгүнкү күндө ачылбай келген кылмыштардын көпчүлүгү интернет аркылуу, белгилей кетсек, Telegram каналы аркылуу болот. Ал каналдын ээлери чет мамлекеттин жарандары болуп чыгып аткандыктан биз ал кылмыштардын бетин ачууга мүмкүнчүлүк азаюуда. Ошо интернет аркылуу жарандарды алдаган алдамчыларды табыш мындай кыйын эмеспи? Бул жаран кайрылгандан тартып, маалымат электрондук журналга катталып, андан кийин кылмыш козголгондон баштап, бул бир эле шотко түшпөйт экен эсепкечи. Шоттон шотко которулуп, азыр кесиптешим максат айткандай, чет мамлекетке чыгып кеткен фактылар аныкталууда. Акчасы баягы акыркы түбү башка жактан, башка өлкөдөн табылыпчы. Мындай фактылар болуп атат. Мындайча айтканда, азыр биздин баягы сиздердин теле берүү аркылуу чыкканыбызда бир себептер болуп атат да. Баягы табыш бул көп каражатты, көп жумушту баягы талап кылат экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, маегибиз андан ары азыр уланмакчы. Ага чейин ушу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тарабынан даярдалган кибер алдамчылык боюнча чакан роликке назар салыңыздар. Заман өзгөрүп, технология өнүккөн сайын кибер алдамчылыктын көптөгөн түрлөрү пайда болду. Азыркы учурда жарандар көп колдонгон WhatsApp социалдык тиркемеси жана М-банк, О-деньги сыяктуу мобилдик капчыктарга байланыштуу алдамчылык фактылары көп катталууда. Алдамчылар жарандардын WhatsApp социалдык тармагын бузуп кирип, контагындагы тааныштарына жазып, тез арада акча керек болуп жаткандыгын айтышууда. Эгерде сизге ата энеңиз же жакын тууганыңыз социалдык тармактан акча сурап жатса, ал өзү экендигин сөзсүз түрдө тактап чалып көрүңүз. Кызмат көрсөтүү тармагында иштегендерге алдамчылар ссылка жөнөтүп, ссылканы басып, акчаны алууну сунуштап жатат. Акча которуулар ссылкасын басуу менен жүргүзүлбөй тургандыгын эстен чыгарбаңыз. Сизге келген бейтаныш ссылкаларга кирбеңиз. Урматтуу жарандар, социалдык тармактарды колдонууда этият болуп, өз акча каражатыңыздарга сак болуңуздар. Максат мырза, айтсаңыздар, ушу негизи интернет алдамчыларына кабылбоо үчүн ушу жарандар өздүк маалыматын бербеш керек да, бул боюнча жарандарга эмне деп айтат элестер? Ошол боюнча дагы кененирээк айтып кетсем, бул жерден биздин жарандарыбыз өздүктөрүн саткан фактылар да бар. Жана айтып кеткендей эле, картадан картага, шоттон шотко которулган акчалардын көбүнүн эсе бул жарандар өздөрү билбейт. Өздөрү билбейт дагы, өздүктөрүн белгисиз бейтааныш кишилерге Telegram аркылуу сатышкан, мындайча айтканда. Кандайдыр бир процент сумма акча алыш үчүн өздөрүнүн данныйларын өздүктөрүн жиберишкен. Эч убакта ошо паспорттарын, жанагы банктык карталарын бирөө жарымга жөнөтпөш керек, э? Туура. Эч кимге ушул убактан айтып кетет элек жарандарга, өзүңүздөрдүн данныйыңыздарды, өздүктөрүңүздөрдү, паспортный данные, ошондой эле картанын номерлерин эч кимге эч кандай интернет тармактары аркылуу жөнөтпөөнү суранабыз. Бейтааныш адамдар, Улан мырза, айтсаңыз, негизи акыркы мезгилдерде ушу М-банк энди баардыгыбыз ошону пайдаланып атпайлы, М-банк тиркемесин, анан кийин негизи эле ушу М-банктан мен атыман кредит алып коюптур деген да жарандарыбыз бар да. Бул боюнча абал кандай Талас облусунда?
Бул боюнча кылмыштар катталып атат азыркы күндө. Кылмыштар катталып, Мбанктан башка адамдар анын мен жана мисал келтирип кеттим го. Фото конкурс жарыяладым. Ошол эмеге кирсеңиз ссылкага депчи. Ал ссылкага киргенден кийин шилтемеге киргенден кийин баягы колдонуучунун жана WhatsApp колдонуучу, телефон колдонуучунун бүттүк эмесине кирип кетет экен. Бүттүк данныйыначы, телефондогу болгон маалыматына кирип кетет экен. Анын аркылуу Мбанктан алып алып атпайбы. Онлайн кредиттердин алып алган фактылар бар. Азыркы учурда насыя алуу баардык эле жарандарга жеңил болуп калбадыбы? Онлайн түрүндө эле үйдө отуруп, ушу мобилдик тиркем аркылуу эле кредит алып калат. Бул боюнча жарандарга эмне деп айтат элесиз? Бул боюнча мен жарандарга эскертип кетет элем, бөтөн бейтааныш адамдарга, баягы өзүңүздөр түшүнбөгөн, WhatsApp аркылуу таркатылып жаткан ссылкаларга, шилтемелерге баягы кирбөөгө чакырат элем. Мындан тышкары азыр кесиптешим Максат айтып кеткендей, бейтааныш адамдарга өзүңүздөрдүн колдонуп жүргөн Элкарт, Мбанк жана карточкалардын номерлерин бербөөгө, ошондой эле баягы Telegram аркылуу келип калат. Ошо Telegramга жөнөтпөөгө чакырат элем. Мындайча айтканда, баягы ар бир кыймыл аракетти жасаганды текшерип, андан кийин жасоого чакырат элем. Баягы элдин чөнтөгүнө, мындай айтканда, тапкан ак мээнетин башка бир шулуундарга какой-то бир болбогон убакта эле алданып калышып атпайбы. Ошондуктан чакырат элем. Айтсаңыздар, ушу кибер алдамчылыктын алдын алуу максатында ушу Талас облустук ички иштер башкармалыгы профилактикалык иштерди жүргүзүп атабы? Бул кибер алдамчылыктын алдын алуу максатында ар бир райондук ички иштер бөлүмдөрүндө, ошондой эле областтык ички иштер башкармалыгында, эл көп топтолгон жайларда, анын ичинен ошо базарларда, коомдук жерлерде атайын биздин басма сөз кызматы аркылуу, коомдук коопсуздук кызматы аркылуу баягы кагаздар таркатылып, мындан тышкары видеороликтер атайын таркатылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Максат мырза, кошумчалай кетсеңиз ушул боюнча. Ушул боюнча кошумчалай кетсек, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 11-29 сандуу тескемеси чыккан. Ошол тескемеге ылайык 2 айлык алдын алуу иш-чараларынын негизинде алдамчылык бүгүнкү күндө бардык эле кылмыштар, анын ичинен алдамчылыкка чоң бир басым жасап алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө алдамчылыктар кандай жол менен жасалат, кандай учурда болот, ошолор тууралуу кыскача видео роликтер жасалып, басма сөз кызматы аркылуу чыгарылып, элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Жарандарга маалымат жетип атат, Ушу эфиристин соңунда сиздерге эркин микрофон, элибизге эмне деп кайрылат элесиздер ушу алдамчылыктын түрлөрү боюнча? Дагы бир кошумчалап кетсем, бизде фактылар бар. Мисалы үчүн баланча банктан чалып атам, Оптимбанктан чалып атам, Мбанктан чалып атам деп баягы жарандардын өздүктөрүн алып коюшуп, анан кийин акчаларын которгон фактылар бар. Ошондойго телефондор чалуулар болсо, тактамайынча бербеңиздер анан. Мына мен азыр айтып кеттим го, баардык маалыматтар кандай болуп атканын, кандай жалган маалыматтар таркатуу, булардын баары жалган маалыматтар. Ишенбөөгө чакырам, урматтуу жарандар, эч ким эч качан оңой жол менен акча бербей тургандыгын эстен чыгарбаңыздар, өз каражаттарыңызга сак болуңуздар деп чакырат элем. Максат мырза. Кошумчалай кетсек, ушул эле алдамчылык боюнча ортомчу кишилер жана айтып кеткендей өздүгүн саткандар болот. Ошондой эле кылмышка билбей туруп кошо кылмыш жасоо, соучастие деп коет. Ошондой фактылар бар бизде. Алар көбүнесе эмеден Telegram каналдан бейтааныш адамдын талаптарын аткаруу менен жасалып атат. Бул Bybit, Binance, OKX деген платформалар бар, чет элдик. Ал платформаларда онлайн акча которуу. Онлайн акча которуу аркылуу акча таба аласыздар деп, алардын талаптарын аткаруу менен башка бир жабырлануучулардын акчаларын кылмышкерлерге акча чыгарып берүүгө көмөктөшүш өздөрү билбей калышып атат. Ошондой фактылар дагы бар. Андыктан ошол түшүнбөгөн кандай вопростор болсо дагы, суроолор болсо, бизге Талас ички иштер башкармалыгына кайрылыңыздарды суранабыз.
Ар бир жаран ошо акча которордо жакындарына же бейтааныш адамга акча которордо тактап туруп которуш керек экен да. Тактап телефон чалып, анан кийин которуш керек да. Мен ошон үчүн ар бир эмеге эскертет элем. Түшүнбөгөн, билбеген бейтааныш баягы интернет аркылуу таркалып жаткан маалыматтарга кирбөгөн. Сиздерге ыраазычылык, убактыңыздарды бөлүп, ошо элге алдамчылык, кибер алдамчылык боюнча маалымат бергениңиздер үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек берүүсү өз соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.